Саламатсыздарбы, биздин Ыйман Медиа каналыбыздын катталуучулары. Албетте сиздер үчүн пайдалуу кеңештерди чыгарууга даярбыз. Андыктан биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Сиздер үчүн эң жөнөкөй, биз үчүн маанилүү. Эгерде өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Кур'ани Каримдин эң маанилүү аяттарынын бири. 21-кылымда медицина аябай өнүгүп, адамдын ички органын технологиянын жардамы менен көрүп коюуга болот. Бирок 20-кылымда же болбосо 1,5 жыл мурда адамдын ички органын көрүштү мындай коюп, оорусун аныктап айтууга кыйын болгон. Дал ошол доордо Куранимде эненин ичиндеги бала кантип пайда болору белгилүү болгон. Эгер биз Кур'ани Каримде назар салсак, Ясин сүрөсүнүн 77-аятында мындай деп айтылган: Адам баласы биз аны Нуфта бир тамчы суудан жаратканбыз. Эми ушул жерден бир нерсеге көңүл бөлсөк. Көп адамдар айтышы мүмкүн: Адам ылайдан жаралган деп. Достор, ал адам алгачкы адам атабыздыр. Бирок азыркы аятта алгачкы адам эмес, биздин жаралуубуз тууралуу сөз болуп жатат. Эми болсо ошол Нуфтадан адам кандай болуп жаралгандыгы тууралуу Кур'ани Каримден сурайбыз. Кур'ани Каримде Момундар сүрөсүндө мындай деген: Алгач бекем жайдагы нутфа, бел суу кылдык. Андан соң бул нуфадан коюу канды жаратып, коюу кандын бир кесим этти жараттык. Анан бир кесим эттен сөөктү жаратып, ал сөөктөргө эт каптадык. Анан бир жандуу абалында пайда кылдык. Биз адам деген ысымга чейин 5 ысымдуу болгонбуз. Нутфа, аны бир аз жагымсыз айтсак, мааниси жок болуп калат. Экинчи ысым алак, коюу кан деген маанини түшүндүрөт. Бул эркектин маанисинен же болбосо аялдын тукумунан пайда болуучу нерсе. Үчүнчү музга, жаңы жаралган эт. Төртүнчү сөөк капталган эт. Бешинчи адам. Бешинчи бул адам болгонубуз бизге ушул мезгилде рух кирет. Эми экинчи ысымдагы алак сөзүнө көңүл бөлөлү. Кур'ани Каримде алак деген сүрө бар. Бул сүрө биринчи пайда болгон сүрө болушу мүмкүн. Анын башында мындай айтылган: Жараткан Раббинин ысымы менен оку. Ал адамды аллактан жаратты. Аллак сөзүнүн 3 түрдүү мааниси бар. Биринчи мааниси коюу кан, экинчи мааниси асылган нерсе, үчүнчү мааниси сыйгалак нерсе. Баарыбыз эле адамды эненин ичинде киндигинен асылып турганын билебиз. Бүгүн медицина бул нерсени аныктады. Адам деген кандан айланып, анан бир кесим эт байлап, анан сөөк пайда болуп, сөөк эт менен капталып, анан адам болушун медицина жакында аныктады. Бирок Аллах Таала муну 1,5 жыл мурда айткан. Бул нерсени мурда адам ушундай болуп жаралышын ким көрө алган? Ал учурдагы эң бай адам да бул нерсени көрүүгө мүмкүн болгон эмес. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.